Айыл тургуну Бермет Ажыматова бала бакчада орун жоктугунан неберелерин үйдө тарбиялачу. 1 жылдан бери улам кезегин күтүп, бат-баттан бакчага каттап турар эле. Бала бакча жетишпестен Кочкор Атага городской тип го, Кочкор Атага ушу шаарга алып чыгат элек, кээ бир ушундай зарылдар. Бул бакчада жетиши мындай немеси көп эле, бирок очередь болуп калчу эле да. Күтүп калабыз. Майда балдарыбыз эме болот, анан белки 5-6 жашарлар чыкканча 2 жашарлар келбей калат бакчага, ошо биз күтүп калат элек. Эми мен неберелеримди алып келем. Бул бакчаны, жаңы бакчаны куруп бергенине рахмат. Айылдыктардын өтүнүчүн мигрант жердеши Момунжан Алиев орундатып берди. Бүгүн бөбөктөрдүн кубанычында чек жок. Качан бала бакчага барабыз деп үйдө кезек күтүп олтурган балдардын баары эми бакчага келе баштады. Балдар сыяктуу айылдыктарга да кубаныч тартуулаган жеке ишкер Момунжан Алиев башкы максат орундалганын айтат. Москвада тиш дарыгер болуп эмгектенип, жеке клиника түптөгөн мигрант өз айлына курган бул имаратты айлыга белек катары тартуулады. Ой азама, жакшы. Дагы эмнени билесиңер балдар? Алам айылдан башталат эмеспи? Анан өз туулуп өскөн жерибизге кандайдыр бир салымыбыз тийсин деп ушул иш-чараны баштадык эле. Айыл өкмөт, бул айылдын акими, жалпы эле аксакалдардын батасын алып, мына бүгүн ошол эмен салып берип айылга тартуулап отурабыз. Каларыбыз, ниетибиз ушул биз тартуулаган балдар бакчасынан жакшы инсандар, таза инсандар, кыргызыбыздын атагын, даңкын чыгарган инсандар, балапандарыбыз жакшы биз сыймыктанып жүргөн. Нокен район коммунизм айылындагы Гүлкайыл балдар бакчасынын имараты 1963 жылы курулган. Мында 120 бала тарбияланып, тартыштыктан улам кошумча имарат салуу зарылчылыгы жаралган. Мигранттын жардамы менен 6 миллион сомго 60 орундуу жаңы имарат курулуп берилди. Кезекке турган балдардын саны 112 бала болчу, аябай баланын кезекке тургандар көп болчу. Биздин жеке ишкер, биздин айылдын кулуну Алиев Момунжан Анаркуловичтин жардамында экинчи корпусубуз курулуп берилди балдар үчүн. Бул жер 52 орундуу, бардык шарттары менен ар бир тайпанын өзүнчө ойночу, уктоочу бөлмөлөрү, кийинип чечинүүчү бөлмөлөрү, ошондой эле тазалык бөлмөлөрү өзүнчө жайгаштырылган, канализация, ысык суу, муздак суу, ошондой эле балдар үчүн жылуу жуунуучу душтар менен бардык шарттар менен курулуп берилди. Жеке ишкердин жардамында биз өзүбүздүн айылдын тургундарынын атынан, жеке жамааттын атынан терең ыраазычылык билдиребиз. 59 жаштагы Момунжан Алиев акыркы 10 жылдан бери Орусияда жашап, ошол жакта иштейт. Апасы Меринса Алиева өмүрүнүн акырына чейин ушул бала бакчада иштеп, бир топ балдарды тарбиялаган. Жалал Абад областында 294 бала бакча бар. Акыркы 5 жылда 19 жаңы балдар бакчасынын имараттары жеке ишкерлер тарабынан салынып берилген. Жергиликтүү бийлик кезегинде менчиктештирилген 43 бала бакчанын имаратын кайтаруу максатында иш алып барып жатат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.